Мынакей деле жеп чымчыктар чукуп. Жумгал районунун Көгөй айылынын тургуну Нурбүбү Ажыбаева акыркы 10 жылдан бери жергиликтүүлөрдөн айырмаланып, жашылча жемиштин түрүн өстүрүп келет. Ал эми 3 жылдан бери жер жемиштеринен болуп көрбөгөндөй түшүм алып жатканын айтат. Көрсө анын сыры өсүмдүктөрдү өз убагында зыянкечтерден арылтып тургандыгында экен. Şu агрономго эле кайрылып, ошо Качке биздин айыл өкмөттүн эмеси Качка Абдырайымовго кайрылам. Ошо курт кумурскалардын көп маалыматтарды алам ушу Качкеден. Өзгөрү бар. Мурун мен кайрылбай иштетип келгенде мынчалык клубникаларым мынчалык эме кылган эмес. Кичине анча бир эмелер болчу эле. А бу дарылаткандан бери ушу кийинки 3 жылдыкта жакшы эмелердин эффектисин берип атат да. Жерлерде өсүмдүктөрдү туура тигүүнү жана мезгил менен аны ар кандай оорулардан сактап, зыянкечтерден арылтуу туурасында семинарлар өтүп жатат. Жумгал районуна келген Нарын облустук өсүмдүктөрдү коргоо, химиялаштыруу жана карантин башкармалыгы жыл башында түзүлгөн иш пландын негизинде Жумгал, Ат башы, Кочкор жана Актала райондорун кыдырып, агрономдор менен жекече иш алып барууда. Бүгүнкү семинардын негизги максаты өзүңүздөргө белгилүү, мына жылдан жылга өсүмдүктөрдүн оорусу, илдеттери аябай көбөйүп баратат. Ошол максатта ошо дыйкандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Андан сырткары экинчи маселе ошо жер-жериндеги жеке агрономдорду жандандыруу, ошолорду иштетүү, дыйкандар менен жеке агрономдордун ортосунда мамилени чыңдоо, ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Ушул максатта ошо семинар өтүп атабыз. Бул эми семинар өткөн жерде өзүңүздөр билесиздер, дыйкандардын баары келип атат бул жерде. Андан сырткары ошол тийиштүү суроолоруна жооп берип атабыз. Нарын облусунун аймагында бүгүнкү күндө 70 жеке агроном элге кызмат көрсөтүшөт. Алардын бардыгы атайын окуудан өтүп тийиштүү сертификаттарын алышкан. Бирок көпчүлүгү союз маалындагы кадрлар. Жаштардын бул тармакка тартылышы зээндик кейтет дешет адистер. Кийинки убакта агроном менен окуган жаш жигиттерибиз, кыздарыбыз болбой калыптыр. Бүгүнкү күнү ошол 70 агрономдун башты бир 70-80% мурунку союз кезинде агрономдор иштеп атат да, патриоттук сезим менен иштеп атат да. Анан мына бүгүн жанагы университеттин атайын мугалимин алып келгенибиз ушул себеп болду. Бул да ушул өзүнүн шартын айтып атат. Мына быйылкы жылдан баштап биздин Нарын университетинде агрономия факультети ачылып атат. Ошого балдарды окуткула деген маселени да ошол семинарда дыйкандарга түшүндүрүп берип атабыз да. Азыркы убакта Жумгал району боюнча 942 түп алма биринчи этап менен дарыланса, экинчи этап менен 412 түп алма бактар дарыланып, зыянкечтерден арылтылды. Мындан тышкары жер жемиштерди жана талаа түстөгү дан эгиндерин дарылоо иштери жүрүп жатат. Адистер белгилегендей, жыл өткөн сайын дыйкандардын агрономдорго кайрылуулары көбөйүп, жаңы ыкмаларды өздөштүрүүгө бел байлашууда. Мен кыскасы агроном айдоодо, зоотехник жайлоодо деп коет. Агроном биз постоянно ушул айдоодобуз. Анан ушул плодоводство боюнча дагы былтыртан бери 92-жылдан бери ушул иш менен мен өзүм алектенип келем. Кызыгам, анан былтыртан баштап ушу жеке агрономдук эме түзгөндөн кийин ушул плодоводство боюнча дыйкандардын, элдердин алмаларын, өрүктөрүн, буудайларын, картошкаларын баардык зыянкечтерге каршы, ооруларына каршы дарылоону жүргүзөбүз. Азыркы убакта мынакей фермерлердин чалгандары көп. Бардыгын дарылап берип атабыз. Район аймагындагы агрономдордун кызмат көрсөтүү акысы алма дарагынын бир түбүнө 120 сомдон алышса, жашылча жемиштерге баа ар түрдүү. Башкысы дыйканчылыктын сырын өздөштүрүп, мол түшүм алууга карата аракеттер өз жемишин берүүдө. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району.